Бекбосын Токтосун уулу Кыргызстандын пара арм реслинг боюнча 3 жолку чемпиону, Азиянын 2 жолку чемпиону жана дүйнө чемпионатынын күмүш медалинин ээси. Бул спорттун түрү менен болгону 3 жылдан бери машыгып келет, бирок талыкпаган эмгектин артында мындай ийгиликтерге жеткен. Кол күрөш бул өтө оор спорт түшүнгөн адамга аябай мындай видеодон көрсөңүздөр мындай жеңил го, 2 секундда бүтүп калат, мүнтө эле койбойбу. Мындай столдун үстүнө келгенде башка спорттун түрү оор өтө. Мисалы, онсапенинг болсо, мисалы, бизде 2 эле поражение элестетип көрүңүз, 2 жолу утулсаң бүттү, чыгасың оюндан. Ошон үчүн бул мындай жеңишке жетүү дагы, машыгуу дагы оор да. Ар бир пальчиктерден бери машыгабыз, бут, туш, бүт машыгабыз, баары керек. Борбор калаада 24-чү шаардык көркөм чыгармачылык фестивалынын жана күн баарына бирдей тиет аттуу прикладдык искусство конкурсунун жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөр сыйланды. Ал Токтогул Саттылганов атындагы улуттук филармонияда уюштурулган. В рамках этого дня, в рамках Дня людей с инвалидностью ежегодно проводится данный. Биз жыл сайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнүнө карата бул иш-чараны уюштуруп келебиз. Бул фестивалдын негизги максаты максималдуу жаш майып жарандарды сергек жашоого тартуу, аларды ар кандай өнөрчүлүккө тартуу болуп саналат. Жыл сайын катарыбыз көбөйүп, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар өз таланттарын көрсөтүшүүдө. Жыл сайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар арасында спорт менен машыгууга кызыккандар көбөйүүдө. Мисалы, буга чейин спорттук мелдештер 5 категорияда эле уюштурулса, быйыл 8ге жетти. Мындан тышкары спорттук аянтчыларда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Азыркы учурда биз жылда ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар арасында майрамдын алкагында азыр балдарды сүйлөө аземин өткөрүп атабыз. Жалпы жонунан бүгүнкү күндө жалаң 1-чи орундарды алгандардын саны 88ге жетип отурат. Мындан 2-чи, 3-чү орундарды буга чейин сүйлөө аземин өткөрүп, жалпы жону 468 бала призер болуп, жеңүүчү болуп аныкталды. Мындай иш-чара Борбор калаанын мэриясы тарабынан жыл сайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга арналып уюштурулуп келет. Быйыл бул фестиваль 24-чү жолу өтүп жатат. Эске салсак, учурда Бишкек шаарынын социалдык өнүктүрүү мекемелеринде 13 миңден ашык майыптыгы бар адамдар каттоодо турат. Телегетелев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.